Анан кечеginkidен бүт дежурныйларды чогултуп алып курултай өткөзүң бул болбойт, ал чай пийт, ал детскийде школдо детсадда чай пийт бар го, ал точно чай пийт, ал курултай эмес. Ал мурунку УКМК башчысы канча жыл түрмөдө отуруп генерал чыкты го. Эмне андан эмнеси экен? Булар отурса болбойбу экен? Парламентти Мадымаровсуз элестетүү кыйын сатсын. Мүмкүн эмес элестетүү. Себеби анын билимин, илимин, анын тажрыйбасын колдонуп калыш керек. Капашевич менен Садыр Нуркожоевдун сүйлөгөн сөздөрүндө чото мен билбеген дагы парламентке бир Мадымаров жетет, бардыгын такатып кылып таштайт. Ашында жипке тизгендей тизип таштайт. Мейли бардыгынын дагы кемпирабадты кайтаруу жолун ойлош керек. Келечекте кемпирабадты кайтаруу. Гестерди эми билбейм да, например, ким кандай ойлойт, уга лиш бакча табыш керек. Туура ал жагы дагы бар, оор маселе. Менимче ушул жака Бакиевдин подходу туура келет. Уурларга, коррупционерлерге ошондой жестоко обращение кылып туруп, ошо ички резервдер, ошо байларды жайдакташ керек. Каяктагы завод, фабрикаларды за копейка алып алгандарды. Эмне үчүн мен ала албайм ошону? Бир, например, мен камогум деле жок. Бир вагонеткени деле алып калбаппын. Жалаң ошо ууру кескилер алганда. Ака-жака дос-дос болуп, куталаш болуп ошондо. Кутсун, кайтарсын. Түкүрбеш керек, реально кутуш керек. Эми жамандай бере турган болсок, өзү негизи адам баласынын өзү жакшысы жок. Негизичи жакшысы жок. Бирок ошончо дагы канча дагы биздин жараныбыз, биздин агабыз, биздин эжебиз дегендей, карындашыбыз, үкабыз дегендей башка ким жактырат буларды? Ошо тескерисин оңдоп, катасын түздөп, кунуну төлөп, анан Кудай деп жашасын. Мурунку УКМК башчысы канча жыл түрмөдө отуруп генерал чыкты го. Эмне андан эмнеси экен? Булар отурса болбойбу экен? Отурсун. Жок, отурбайм десе, элден жөн эле жата калып, ыйлап бүт элдин айткандарын аткарсын. Анан эми бир эле Садыр Нуркожоев чечип коет деген, мисалы үчүн эбегейсиз бийликти конституция боюнча мыйзам менен жазып бердик. Бирок бул деген сөз мен каалаганымды кылам деген сөз эмес да, ажоо үчүн. Эл менен эсептешиш керек да. Эл менен эсептешиш керек. Баягы бир акындын ыры бар эле. Турмуш менен ойносоң көмкөрүп коет жай гана деп. Бул жөнүндө биздин мурунку 3 революция күбө да. Анын ичинде Садыр Нуркожоев дагы исключение эмес. Ошон үчүн мераны билиш керек. Кылсын, пожалуйста, биз неме деп айткан жокпуз. Кылсын, пожалуйста. Мен каршы эмесмин негизи. Бирок шанс бериш керек. Сен андайсың, сен мындайсың деп эле жамандай берсең, ал киши бир жолу эле жаман болуп алат да. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгү барбы? Сабаты жетеби? Тажрыйбасы барбы? Кой. Мисалы үчүн мен дагы кайталап айтам. Парламентти Мадымаровсуз элестетүү кыйын сапсаң. Мүмкүн эмес элестетүү. Бир ошерде Мадымаровду спикер кылып кой. Эми жер саткан башка тиги бу дейсиңер. Мында деле спикер катары бир нерсени сатканыңарга макул болуп берет. Бирок антип ойлобойм, бирок ошентсе дагы Мадымаров деле бир жолу эле баягындай пес неме эмес. Себеби анын билимин, илимин, анын тажрыйбасын колдонуп калыш керек.
мүмкүн болгон нерсенин бардыгын колдонуш керек. Мен негизи тилегим өтө жакшы. Эгерде ушундай жакшы айткандай эле бүгүн Капашевич менен Садыр Нуркожоевдун сүйлөгөн сөздөрүндө чото мен билбеген дагы бир топ өнүгүүлөр бар экен, болуп атыптыр. Значит, жакшы боло берсин. Бирок эми мындай айтып турган жакшы да. Жашыруунду токтотуш керек, туугандар. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич. Жашыруунду сураныш да өзүңөрдүн жеке үй бүлөңөрдүн ичиндеги жашыруун кылгылачы. Мына окшогон нерселерди мындай ачык эле айткылачы. Зачем өзүңөрчү эле мындай баягы шпион эле ойнойсуңар өзүңөрчү. Эл менен ачык болгула. Болгонун болгондой айткыла. Эми билбейм, кантсе дагы бир элге отчет берүү деген болот. Анан кечегүнкүдөн бүт дежурныйларды чогултуп алып курултай өткөнүң бул болбойт. Ал чайпийти, ал детскийде школдо детсадта чайпийти бар го, ал точно чайпийти ал. Ал курултай эмес ал. Курултай дегенде Садыр Нуркожоевич өзү мурун жазган, өзү билет прекрасно кандай экен. Ошондой болуш керек. Сиз президент болосузбу, сизди ажо дейбизби, башка дейбизби, сиз болгону мындай да слуга народа. Кыргызча айтканда бир элдин кулусуңар да, мындай элге кызмат кыла турган сабаттуу кулсуңар. Бул эми оор тиет силерге, ошон үчүн бийлик деп кое берели, мел бийлик. Күч структурасы эч качан эч кимге бас бербеш керек. Алар шайлоо жолу менен гана келиш керек. Эл тарап болуш керек. Анан бүт чоңдорду, урларды тарапты. УКМК болсо постоянно Садыр Нуркожоевдун жанында жашайт. Типа. Эми, конечно, президентти сакташ керек, коргош керек. Бирок элди кордош керек эмес да. Эми акырында айтарым, анау 28 дзотто Кемпирабад дзотунда турган 28 баатырды камап койдуңар дагы. Анан кийин 5 ууруларды жандап бардыңар. Эми бул өтө уят нерсе да, өтө уят нерсе. Өтө уят нерсе. Ошон үчүн ушул жагындагы буларды чыгарыш керек. Буларды чыгарыш керек. Кечирип коесуздар, үзүлүп кетти. Буларды чыгарыш керек. Эми реальный биригүү, реальный бир мындай кечирим болуш керек да. Биринчи өзүбүздөн баштайлычы, өзүбүздөн баштайлы, мына өзүбүздүн мамлекеттин ичиндеги жарандардан куулган, качкан, осужденный, аларды кое тургула аларды. Өзүбүздү биринчи оңолайлык. Өзүбүздүн мамлекеттин ичинде уурлар, кескилер, коррупционерлер толуп тура. Ошолорду түкүртпөш керек. Аларды реальный, мисалы үчүн мамлекет имеет право счет предъявить эткенге. Алдыңарда бүт информациялар бар. Мен мисалы үчүн ким, эгерде мен мисалы үчүн билем да, как добыть информацию. Билесиңер, кимдин шотунда, кимдин карамагында эмнелер бар. Канча жыл каерде иштеген, канчадан айлык алган, канча расходу болгон. Всё, чыгып калат ошол жерде, дебет кредит болуп элечи. Анан кийин мынча байлыкты сен мынча тыйынга каяктан алдың? Объяснение береби? Пожалуйста. Эгерде бир 10 тонна алтын ата-энеси калтырып кеткен болсо, объяснение бербейби? Унчукпай алып коюш керек. Союз мезгилинде ошонтип эле соттогон адамдарды. Союз мезгилинде 3 тыйынга соттогон. 3 тыйынга. Силер 3 миллионго 30 миң сом төктүрүп коесуңар да, анан жок.
ошондой ууруларды колдогончо, но жаш чыгып бараткан таланттарды ушуларга мүмкүнчүлүк бергиле, ушуларды бизнеске тарткыла, ушулардан жакшы бизнесмен чыгаргыла. Эскилер уже болду, аларды только сааш керек, уничтожить этиш керек. Вообще постко келтирбеш керек мамлекеттик кызматка. Но жаштарды көтөрүш керек, бизнеске жаштарды тартыш керек. Ушуларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Налогду төлөйсүн, как положено. Монча кыласың, мындай кыласың, Акылбек Сөмекович айтып атат, бүт бардыгын. Ошондой кылып иште пайдаң көр, биягында төлө. Всё, будь любезен, ачык. Ошондой подход кылыш керек. Бу эски урлар бесполезно, уже болду баягы. Эшек саткан, анан пробка саткан, самогон саткан. Булар адам болбойт булар. Булар адам болбойт. Буларды только жайдакташ керек. Жазасын как положено бериш керек. Булар менен эч кандай президент ур коррупционерлер менен, кылмышкерлер менен жолугуп, алар менен сүйлөшпөш керек. Бул эгерде ким ошону кылган болсо, ошонун өзүнө эле жакшы абар алып келбейт да, эши кылып эл арасында. Ошон үчүн бир аз эки жакты ойлонуп иш кылыш керек. Болгон ошо. Негизинен ушу туугандар. Бир аз да отуруп эле көп сүйлөй бердим. Адат болуп калат экен да. Демек, биздин мамлекетте ошончолук проблема көп. Айтайын да, эмне үчүн мен көп сүйлөйм да. Мен өзүм да кээде ойлоп калдым да. 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөйүн дейм. Жок, көбөйүп кетет да. Эмне үчүн? Себептигинде проблема бизде толтура да. Түшүнбөстүк, ынтымаксыздык, мындай биримдүүлүк жок, саткы, баары ушундай. Ошон үчүн биз ушулардын баардыгын устранить этип жолго коелу. Мына билим министри кудай кааласа Каныбек Капашевич, мен ойлойм, уят кылбаса керек деп. Уят кылбайт. Бул кишинин колунан дагы, тилинен дагы, башкасынан дагы келет. Пускай иштесин. Иштесин. Мадымаровду дагы, андан сырткары дагы бизде жакшы инсандар бар. Аларды жөн эле андай нотариус кылып парламентте кармаштын кереги жок андай. Тажрыйбасы күчтүү адамдарды аерде кереги жок, аерде кармап отурушту. Парламентке бир Мадымаров жидет, бардыгын такатык кылып таштайт. Ошондой жипке тизгендей тизип таштайт. Ошончолук мүмкүнчүлүк бериңиз да, ошончолук талап кылып алыңыз, сураңыз. Болбосо алдын ала элге ачык айтып, мына Мадымаров, сенга бердим, муну иштей албадың деш керек. Ооба, эми сиздин баягындай немелериңизге лаппай дебеши мүмкүн кээ бир сунуштарыңызга. Бирок эл үчүн, келечек үчүн ошо баягы посредниктердин бардыгын жоготуш керек. Эмне үчүн посредниктер отурат? Бүгүнкү күнгө чейин кумтөрдөн дагы жегендер бар экен. Бириңер айтасыңар 40 канча тонна алтын турат деп, бириңер айтасыңар 1 грамм алтын жок деп. Окшогондорду аралаштырыш керек да. Ошо именно ошо Мадымаров айтат да, Мадымаровдун өзүн төрага кылып туруп, ошо комиссия пускай барып дайындап чыгып элге айтсын, ооба бар экен, ооба жок экен деп. Ушундай эле мындай шпион ойногонду эле жакшы көрөсүңөр да, неме Садыр Нуркожоевич. Эмне мурун мезгилде ушундай жашыңарда ошондой ойногонсуңарбы, билбейм, же ойной албай калгансыңарбы? Мындай шпион ойноп жашырым кылбай кала. Бул көпчүлүк баягы жашырган сайын сомнение чыга берет. Бул сомнение өтө жаман нерсе да бул. Бардык нерсени жойсо болот, бирок сомнениени жоя албайсыз да. Ошон үчүн чет мамлекетте кызматта иштеген адистер сомнение үчүн өздөрү неме ишин таштап кетет да. Сомнение. А бизде малынып алсаң, факты берде отура беребиз. Ошол туугандар, бардыгыңарга аманчылык, келечекте тез аранын ичинде жыргалчылык. Менин бирден бир гана тилегим, бир да мигрант болбосун да биздин мамлекеттин, бир да мигрант болбосун. Тобагылдын Бишкекке барсаң,
Кимдер гана жок? Кимдер гана жок Бишкекте? Кайсы гана мамлекеттин инсандары жок убагылдын? Биздин өзүбүзгө жумушчу гана алар каяктан жүрүп бу жерде? Бул да коррупция да, бул да өткөн коррупция. Мен муну миграция өзү мировой коррупция да. Эң кымбат коррупция ошо мировой миграция да. Ошон үчүн муну токтотуш керек. Оңолобуз десек. Жок, бизге мешать кылбасын булар. Биз каалагандай бурмалайлы, каалагандай антейлик, каалагандай элдин башын айлантырайлык деп турган болсоңор, анда кийинки президентти күтө беребиз. Ким келет дагы билбейм. Бирок бир күнү болсо, бир күнү силерди айдайт. Эл жаман нерсе, эл деген сел. Чукпай туруп бир ташкын болгондо мен буларды айтыштын эмне кереги бар? Бул угроза эмес. Бул реальный картина. Анан эч бир мамлекеттин жарандарына окшойт биздин кыргыздар. Биздин кыргыздар башынан жоокер инсандар болгон. Ошон үчүн жоокерлерге качып өлгөнчө кылычтын мизинде өлгөн артык. Ошон үчүн напролом кетет. Оқ таппай калса таш менен урат. Так что только ийгилик каалайм бардыгыңарга, аманчылык, жакшылык. Туугандар, биз Кыргызстандагы бир өнүгүп кетсинчи, өнүгүп биз жер кап калайлычы, бир кап жашайлычы. Бардыгыңарга